УКМК менен ийим тирешип жатабы? 13 жашар кызды Дубайдан проституция менен алек кылыптыр. 13 жашар кыз сойкулукка сатылганбы? Бул кишиге улам арыз жазылууда. Үзгөндө сотко келген эки адам бычак жеди. Күн күркүрөп сел жүрүшү мүмкүн. Үзгөндө сотко келген эки адам бычак жеди. Бүгүн 22 апрелде Өзгөн райондук сот отурумуна катышууга келген тараптардын ортосунда мушташ чыккан. Жаңжалдан улам 37 жана 43 жаштагы жарандар бычактан алган жаракаттары менен ооруканага кайрылышкан. Шектүү жана окуяга тиешеси барлар милицияга жеткирилди. Учурда экспертизалар дайындалып, тергөө уланып жатат. УКМК менен ийим ортосунда тирешүү жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги эки мекеме тирешип жатат делген маалыматтарга байланыштуу комментарий беришти. Атайын кызматтын төрагасы Жумгалбек Шабданбеков президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен УКМК ийим жана прокуратура биргелешип укук коргоо тутумун абийирсиз, коррупцияга малынган жана мамлекеттик кызматтын беделин түшүргөн кызматкерлерден тазалоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын билдирди. Шабданбеков УКМК ийим жана прокуратура ортосунда эч кандай тирешүү жок жана болушу мүмкүн эместигин белгилеп, бардык укук коргоо органдары бирдиктүү иш алып барышканын айтты. Биздин жалпы максатыбыз системаны алсыратуу эмес, аны чыңдоо, мыйзамдуулукту, кызматтык тартипти бекемдөө жана жарандардын укук коргоо органдарына болгон ишенимин арттыруу болуп саналат. Ошондуктан жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды айрым мекемелердин башкаларга каршы күрөшүү катары көрсөтүү аракеттери негизсиз жана чындыкка дал келбейт, дейт Шабданбеков. Ал эми Ички иштер министрлиги укук коргоо органдарынын ишин карама-каршы көрүнүш катары чагылдырууга аракет жасалып жатканын белгилеп, бул иштин чыныгы абалын чагылдырбай турганын билдирди. Ийим мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы иштер кайсы мекеме экенине карабай, бардык кызмат адамдарына бирдей жүргүзүлөрүн кабарлады. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 13 жашар кыз сойкулукка сатылганбы? Элвира Сурабалдиева жогорку кеңештин жыйынында сойкулукка тартылган 13 жаштагы кыздын кейиштүү тагдыры тууралуу маселени көтөрдү. Анда депутатка кыздын апасы 2024 жылы өспүрүмдү эжеси делген кыз Дубайга алып барып сойкулукка тарткан деп билдирген. Эми ошол кыз анан Бишкекке келгенден кийин ошол эле адам дейт да, Жумадилова боюнча айтып атат да, ошол кызды сатууга катышкан тараптардан дейт, телефон, 2 бөлмөлүү батире алып беришиптир. Анан ал мүлктү өзүнө каттаптыр дейт. Бирок эң негизгиси, кийин кызы Бишкекке келгенден кийин ушул учурлар боюнча бир сөз чыкса керек, кызы уксус ичип өлүп калыптыр. Депутат акыркы убакта мындай үрөө учурган окуялар көп катталып жатканын айтып, президенттин парламенттеги өкүлүнөн маселени көзөмөлгө алууну суранды. 13 жашар кызды Дубайдан проституция менен алек кылыптыр. Эми ошол кыз анан Бишкекке келгенден кийин ошол эле адам дейт да, Жумадилова боюнча айтып атат да, ошол кызды сатууга катышкан тараптардан дейт, телефон, 2 бөлмөлүү батире алып беришиптир. Анан ал мүлктү өзүнө каттаптыр дейт. Бирок эң негизгиси, кийин кызы Бишкекке келгенден кийин ушул учурлар боюнча бир сөз чыкса керек, кызы уксус ичип өлүп калыптыр. Каза болуп калыптыр. 13 жашар кичинекей кыз. Бул учур боюнча дейт тергөө иштери жүрүп жатат. Анан азыр дейт Каракол шаарында өткөрүлүп берген. Бирок мен дейт 5 айлык балам, 6 жашар балам менен улам тияка бияка каттыганга мага оор болуп атат. Анан ушул Бектур Испаевич, мен сизге кайрылат элем. Ушундай учурларды акыркы убакта деген аябай мындай учурган аябай кейиштүү окуялар болуп атат да. Ушуну өкмөт өз көзөмөлүнө алыңыздарчы. Аябай ыйлап, аябай жаман окуя болуп атыптыр да. Бул туура эмес. 13 жаштагы кичинекей кыз. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим.
буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Күн күркүрөп сел жүрүшү мүмкүн. Эртеңден тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, жер-жерлерде нөшүрлүү жаан-чачын болушу күтүлөт. Синоптиктер туруксуз аба ырайы апта соңуна чейин созулат деп билдиришти. Ошондой эле ÖKM тоолуу райондордо дарыянын деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертишти. Ош шаарында Ломута кесилишинде айдоочу жаш баланы уруп кетти. Жолдо сак болуңуздар, урматтуу айдоочулар. Шашпай айдаңыздар. Бул кишиге улам арыз жазылууда. Казаков шаарынын 36 жаштагы жашоочусу алдамчылыкка шектелип кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милициянын маалыматы боюнча, ал электин тургундарынан акчасын кийин берем деп алдап, мал алып жүргөн. Бирок убадасын аткарган эмес. Буга чейин ага карата 5 адамдан арыз түшкөн. Андан башка да жабырлануучулар милицияга кайрылып жатышканы айтылды. Тергөө жүрүүдө.